Birinçiden saparыңızдар mübarek olsun. Maşallah, ulu saparga niyet kılıp turasыздар. Allah Taalam жеңил kılsın, kabul kılsın. Bu sapar paygambarların saparına okşoş sapar bu. Sahabaların saparına okşoş. Andan keyin Avliyaullah, Allah Taala'nın sүйгөн, жакшы көргөн, Allah'a жақын, Allah'ın dostlarının saparı bu. Ошон үчүн бул жерде эки рекет намаз окуп, Allah Taala'dan кажет сурап, ya Allah, ушул өзүңдүн үйүңө зияратка кетип атам. Умра деп өзү зиярат деген сөз. Allah Taala'nын şu Kaaba, Baytullah'ını ziyaret kılmaya кетип атасыздар. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine кетип атасыздар. Bu kança деген ulu sapar. Peygamberimizin ziyareti Allah'a жақындай тұрған амалдардың ең улуусу. Allah'a жақындай тұрған амалдардың ең улуусу. Жөнөкөй амал емес bu. Allahu akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат, kim men dünyadan ötkөндөн кийин мени зиярат кылса, ал тирүү кезинде зиярат кылгандай дейт. Allah subhanahu wa ta'ala her kimde özünün Baytullah'sına çakıra vermeydi. Кейбір adamlar var. Bir ömür yaşap ötüp ketет, бірақ Baytullah'ını görmey ötüp ketет. Baytullah'ını görmey ötüp ketет. Az ошол Baytullah'a кетип атасыздар, канчалык талап менен, канчалык сүйүү менен, канчалык Allah Taala'ga жақындоо менен бара турган болсоңуздар, ошого жараша Алла мамиле кылат. Бул саякат эмес. Бул жөн эле барып элдер кетип атат, биз деле кетип атабыз. Кышкы сезон экен, эми бияктан жаңы жылдан көрө ошол жакта өткөрөйлү. Жок. Ниеттерди оңдойлу. Эң алгач niyetleri de oңдойлу. Niyetти күн сайын оңдоңуз. Саат сайын оңдогонго туура келет. Ниеттен тез бузулган нерсе жок дүйнөдө. Кичине бул жактан садака бериңиздер барганга жерде. Чыга элексиздер сапарга, азыр садака бериңиздер. Ya Allah, мен лайыктуу эмес элем ушундай Makka-i Mukarramanı, Madina-i Munavvaranı, Baytullah'ını, Peygamberimizni ziyaret kılganга, ya Allah, men layık demesmin. Bирок sen ya Allah, uşu nematni tartып alatkaның üçün sana şükür dep sadaka bergin. Kişine olsun da beybeçaralarga sadaka veriniz. Nan beresizbi, akça beresizbi, çay beresizbi, kişi sadaka verin. Murunku ulamalar, avliyalar baratkanlarındağı aldın sadaka öğretili, barıp gelgen gelgin de sadaka öğretili. Sadaka verip onu. Azırtan tövbanı başlayınız. Men barıp tövba kılam emez, tövbanı uşu yerden başlayınız. Tazalanıp barsak, tazalangan avalda möür basıladı. Жүрөктө күнөөнү толтуруп барсак, ошо ойдо мөөр басылып калсак, Кудай сактасын. Алар андайды да көзүбүз менен көрдүк жашообузда. Ошон үчүн айтылат, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосо бузулган адам, иншалла Алланын үйү Байтуллахда оңолушлугунун үмүтү бар. Бирок Байтуллахда бузулган адам бир жерде дагы оңолушу мүмкүн эмес дейт. Şunçalık жүрөктөн biz жүрөктөн tövba kılıp Allah'dan iylep sorap, ya Allah, çoğun günölörgө tövba kıldım, kiçine günölörgö tövba kıldım. Jaşıruun kılgan günölörüm var, açık aşkere kılgan günölörüm var. Eski günölörüm var, жаңы günölörüm var. Ataylap kılgan günölörüm var. Жаңылыштан kılgan günölörüm var. Жалгыз кылган күнөөлөрүм бар. Үй бүлө менен чоң кылган күнөөлөрүм бар.
Dostorум менен бирге кылган күнөөлөрүм бар. Ya Allah geçirim artık. Senin mehrimine ümit kılıp ket atamın. Geçiriminde ümit kılıp ket atamın. Hidayatında ümit kılıp ket atamın. Razıçılığında ümit kılıp ket atamın. Beyişinde ümit kılıp ket atamın. Hidayatında ümit kılıp ket atamın. Allah'ın üyü. Жүрөгүбүздү ушунча бу дүйнө азыр ушул жерден эле тазалап барайлы. Текеберликтен тоба келтирейли. Ya Allah, şu жүрөгүмө канча текеберлик барбы? Тазала. Тазала ya Allah, текеберликти тазала. Кыпын да калтырба. Көр албастыктан жүрөгүмү тазала. Кыпын да калтырба. Кара ниеттикти жүрөгүмү тазала. Кыпын да калтырба. Бул сапар оңолуунун сапары. Бул сапар ибадаттын сапары. Бул сапар ахиреттин сапары. Бул сапар даваттын сапары. Бул жөнөкөй, бул тижарат, дүниөнүн сапары эмес. Саякаттын сапары эмес бул. Бул сапар канчалык маанилүү, канчалык биздин кадыры жүрөгүбүздө болсо, ошого жараша Алла Таала бизге мамиле кылат. Ошон үчүн сапарда намаздар каза болбосун. Bir farzды аткарабыз, bir важипти аткарабыз деп, мына жактагы 5 убакыт намаз каза болбосун. Өз убагында окуп, самолеттин үстүндө болуп калабызбы, ойготуп коелу, учур келип калат. Уктай берели деп анан. Бул чарчап калды эле уктай берсин. Андай эмес. 5 убакыт намазды алдын ала тааратты өзүбүз кам көрөйлү. Сапарда азыраак тамактанайлы. Сапарда көбүрөөк ибадат кылайлы. Биздин сапарыбыз үлгүлүү сапар болсун. Мында бир көргөндө адам, бул кимдер мына бул? Бул нурлуу адамдар кимдер? Каяка баратат? Каяктан келгендер бу? Көздөрүн сактагандар экен го. Тилдеринен зикир менен баратат го. Көздөрүн сактаган, тилдеринде зикир, жүрөгүндө кан. Канча жерден түшөбүз, бул жерден түшөбүз. Азыр сапардан баштап билинет. Ким экени, канчалык адамгерчиликтүү, канчалык сабырдуу. Алла Таала ушундай илимди сапардан билдирет, китептерде жок ал илим. Hazret Umar разияллаху анхунун доорунда бир кишиге күбөлүк өтүүгө кажет болуп калат дагы. Айтат, сени тааныган бир кишини таап келчи, сага күбөлүк берсин. Бирөөнү алып келет. Бирөөнү алып келет, ал айтат, мен күбөлүк берем. Тааныйсыңбы? Тааныйм. Hazret Umar разияллаху анху сурайт. Биринчи суроо. Сен кошунасызсыңбы? Саат, кеч, суук, ысык, түнү күнү көргөн. Жок, кошунасы эмесмин дейт. Кошунасы эмесмин дейт. Себеп кошунаны жакшы билет да. Кошунаны жакшы билет да. Жакшылыкта, жамандыкта эми этажда коюп билбей калды го азыр эми. Айылда кошунаны өтө жакшы билет ким экенин. Кандай экенин. Өтө жакшы билет. Мен кошунасы эмесмин деди. Анда билбей экенсиң сен деди. Так. Экинчиси чогуу сапарга чыктың беле деди. Чогуу сапарга чыккансыңбы деди. Сапарда адам өзүнүн ички дүйнөсүн ачып көрсөтөт. Мен ушундаймын депчи. Мына ал жактагы жашыруум бар го? Деп каптагы, сандыктагы нерселерди ачасыз да сапарда. Өзүңүздү көрсөтөсүз да, мен киммин? Сапарда билебиз ошондо. Сапарга чыктың беле ошо менен деди. Жок деди, чыккан эмесмин деди. Үчүнчү суроо. Буга сен бир акча берип көрдүң беле? Мамиле жасап көрдүң бе ушу менен? Акчада, мамиледе да акча берип көргөндө дагы адам билинет экен ким экенин. Жок деди. Hazret Umar айтты. Сен анда буну мечитте көрсөң керек, деди. Рүкү кылып атканын, сажда кылып атканын, ылдый өйдө туруп атканын ошо мечитте көрсөң керек, кыраат кылып атканын. Ооба деди. Ошону айтып атам. Сен буну билбейт экенсиң, сен бара бер деди. Ал мечитте көрө бересиң деди. Мени Ильясты буну көрө бересиң да, рүкү кылып атат, кыраат кылып атат депчи. Ал жерден билинбейт экен да.
Kaçan bilinet eken? Çoğu yaşasak bilinet eken. Çoğu sapar kılsak bilinet eken. Çoğu işleşsek bilinet eken. Ama olsa jönüne geldiniz, men hazır özüm sizlerge awliya kılıp körsetdim. Zikir, Kur'an, dua, kıraat bu jagı gep jok. Kanday olsun Allah'ın barımızdan olsun. Barımız oңолууга muhtaçbız. Oңolo turgan жерге тура. Kırgızstanda tursak деле oңолсак болот. Бирок тиги жери бар го? Haram. Allahu akbar. Al жерде ruhaniyat bölükte oңолууга мүмкүнчүлүк көп. Oңолууга nur көп аердечи. Тазаланууга al жерде rahmat Allah Taala'nыкы көп да. Жүрөк тез жумшайт. Көздөн тез жаш чыгат. Ал жер ыйык жер, Аллахтын тарабынан дайыма нур, хидаят түшүп турган жер да. Hududul haram. Haramдын ошо ыйык жердин чеги бар. Ошол жерди Ибрахим пайгамбар чектеп кетти. Hududul haramga girdingizби, ар бир жакшылык 100 миңден эсептелет. Бүткүл дүйнөдө андай жок да. Азыр сиздер мынакей Махмуд Кашкарийде отурасыздар. Кана бир субханалла деңиздерчи. Субханалла, алхамдулилла, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Күн сайын 200дөн айтыңыз. Сапарда башка эмне иш кыласыз? Телефонду кайра ача бербеңиз, сураныч. Сапарыңызды талкалайт. Пикириңизди талкалайт. Ниетиңизди талкалайт. Оюңузду талкалайт, ачык айт. Өтө зарыл маселе болсо эле кирбеңиз телефонго. Анан көрүп биринчи зикирди. Ошончолук эле киргиңиз келип атса, өзүңүздү кармай албай эле. Анда биринчи зикирди толук кылабыз. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. 200 жолу. Канча жолу? Astagfirullah ve atubu ileyh 200 жолу. Sallallahu aleyhi ve sellem 1000 жолу. Madina karasın? Gün sayın 1000'den az degende 1000'den salavat aytıp barыңa jön bar var mı? Jön ele var ola turgan yer emes al. Kettik de öyle hemen bir dostum gettik de getirdi. Dostum aytkanından çıkama. Bir aytat men ayağım gettik degenden maylı çeyim göңүлү kalmasın dep getirdi. Çok. Kudayım sizlerge rahmat nazarını saldı, oşun için getirtasiz. Her gün getiverip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gün sayın az kaçan saparıp alasılar. Az degende 1000'den salavat aytıp barın, anan Peygamberimizin ravzasına varganda kiçine düşünösüz salavat emne ekeni. Ruhaniyatda oşunda düşünösüz. Peygamberimizin muhabbatını oşunda düşünösüz. Peygamberimizin bütkül adamzatga kılgan jakşılыгын düşünösüz. Peygamberimiz ertege kıyamet günü şafaatına kançalık muhtaç ekenimiz oşunda düşünösüz. Peygamberimizden alıp kelgen nurlu yaşosun, berekeli yaşosun, nurlu amalların oşunda düşünösüz. Kaçan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbat bolsa, muhabbat salavatsız bolboyt. Uşulardı 200'den bulunuz. Bu jerde go hazır maşallah Kırgızstanda samolyotda jerde qayerde Dubaya menen baraslar qayıqmanen birden жазылат соғуптар. Hududul haram ıyık жердин чегарасына киргениңизде ушул 100 миңден өтө баштайт. Ошол жерге келгенге чейин биз даярданып кирсек, тилибизди зикирге көндүрүп, Куранга көндүрүп, дуага көндүрүп, ибадатка бекем болуп көндүрүп, ахиретти элестетип көндүрүп, Аллаху акбар. Ал жерден эми 100 миңден кетет. Ошол чектен чыкканга чейин базар кыдырбаңыз. Дүкөндөрдү кыдырбаңыз. Базар дүкөндү токтотуң. Базар дүкөнгө аз кеткенге чейин дордойго ара кыдырып алыңыз. Эртең барың, бүрсүгүнү барың, эртең менен барып кеч чыгың. Напсыңыз айтсын, болду деп.
Ал жерге барып базар кыдырбаңыз, сураңыз. Өзгөчө аялдарга, келиндерге бар эле кичине кылып эле бар нерсе сатып алышым керек, туугандарга, эжелерге, тияка бияка. Аларга караганда аларга сиз дуа кылып келбейсизби? Аларга сиз ахиреттин азыгын алып келиң, дүйнөнүн азыгын алып келбейин. Ахиреттин пикирин алып келиң, дүйнөнүн пикирин эмес. Харамга бардыңызбы? Харамга. Аллаху акбар. Бардык пайгамбарлардын кадамы түшкөн жай. Бардык пайгамбарлардын көз жашы түшкөн жай. Аламдын кимдиги, Алла Тааланын берекесинин, хидаятынын марказы борбору. Эң биринчи жаралган үй. Периштелерин талап кыла турган жайы. Адам алейхиссаламдын тообасы кабыл болгон жай. Аламды мээрим болуп келген пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туулган шаары. Алла ант ичкен аманат шаары, аман шаары, бейпил шаары. Кандай жерге кетип атасыздар? Керемет. Ошон үчүн тияктагы киргенде зикирлер, бир зикир 100 миңден кетет, ар бир дуа 100 миңден кетет. Махмуд Кашгари мечитинде 100 миң жолу дуа кылсаңыз, Кабада бир жол дуа кылсаңыз 2 тең. Бишкекте, Кыргызстанда 100 миң жолу дуа кылынчы. Билесизби 100 миң жол деген дуа канча деген дуа? Кабага барып бир жол дуа кылсаңыз 2 тең. Бул кандай деген сапары, кандай деген руханият, кандай деген ахирет. Ахиретти курганга Кабанын сапарынан артык сапар жок. Ошон үчүн канча 15 күнгө арасында болсоңуздар керек экен, максимум 15-14 күн болсо керек. Көзүңүздү ачасыз, жумасы өтүп кетет. Ибадат кылып калың, ибадат кылып калың. Пешенеңизди саждадан көтөрбөң. Каза намаздарды окугула. Бардык нафил намаздарды окугула. 5 вакыт намаз менен. Ишрак, духа, авабин, тахаджуд, салат тасбих, кыямул лейл. Бардык не? Баргандан келгенге чейин биз бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз да бар, чай пай ичебиз, сүйлөшөбүз. Сооп эмне, күнөө эмне ушуну сүйлөшүп барып келгиле. Мына жерден Бишкектен тартып чыккандан келгенге чейин сиз мага айтып бериңчи, сооп эмне? Мен күнөө эмне экенин айтып берейин. Эртең сиз күнөө эмне экенин айтып бериң. Мен сизге сооп эмне экенин айтып берейин. Экинчи сүйлөшө турган темабыз. Адал эмне, арам эмне? Şu боюнча сүйлөшөлү. Кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам. Үчүнчү сүйлөшө турган темабыз. Бейиш эмне, дозок эмне? Өзү булдай тема обсужденияда жок го, бирок сиз күн тема киргизип коюңуз күн тартибине. Повестка дняга киргизип коюңуз дагы. Күндө ошо. Хоть бир сөз болсо да. Bir ayet bolsa үйрөнүп, бекер убакытты аэропортто да текке кетирбеңиз. Самолетто текке кетирбеңиз. Ал жерге барганда текке кетирбеңиз. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Уктап көздү ачтыңыз ибадат. Же бир нерсени үйрөнүп атасыз, же кайталап атасыз, же сурап атасыз, же ибадат кылып атасыз. Ушу менен алек болойлу. Bir амалдан экинчи амалга, bir амалдан экинчи амалга. Бири-бирибизге даават берип барайлы, даават берип барайлы. Мен буга даават берейин, бул мага даават берсин. Мен Алланы улуктайын, бул мага Алланы уктасын. Мен ахиретти айтып берейин, бул ахиретти айтып берсин. Мен пайгамбарыбызды айтып берейин, бул мага пайгамбарыбызды айтып берсин. Бизги бири-бирибизге жардам бар. Китептер бар, дамыналар бар, араңыздарда кудамалар бар, жана башка. Бири-бирибизге алмаша турган, бири-бирибизден ала турган жакшы иштер момундай. Бош вакыт болуп калдыбы? Сразу зикирге.
Boş vaqt zikir menен. Samolyotda o'tirib nafil namoz o'qib ketaversangiz bo'ladi. Bilgen süreni o'qib biting. Azroq sura bilgenlerge. Allohu akbar dediniz, Fatihani o'qidingiz, amin ichingizdan. Alam tara kayfadan qul a'udhu birabbil nas qachon o'qidingiz. O'qiyapmi? Bir rekatda. Yasinni bilasizmi? Qancha sura bilsangiz birinchi rekatda o'qib bitib qo'ying. Ruku sajda, ikkinchi rekatga turdingiz. Bayağılı Fatihani o'qigandan keyin qancha bayağı surada o'qidingiz, boshdan oyoqgacha o'qib qo'ying. Rüküler, secdeler 7'den bolsun. Rüküler, secdeler kaçadan? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Uşlarda 7'den. Rüküge vardınız mı? 7 yol aydınız. Şaşırma. Sırası tutup ketmeyin. Subhana Rabbiyal Azim. Allah beni görüp durat, okup durat degen meyinizde otursun şu. Meyden çıkmay dursun. Tiliniz menen. Subhana Rabbiyal A'la. Allah'ın aldığında secde kılıp otam. Subhana Rabbiyal A'la. Allah'ın beni qarap durat. Allah Teala men sözümü okup durat. Allah beni görüp durat. Yüreğimdeki niyetni bilip durat. Şaşırıp ayaydı. İki secdenin ortasında Allahümme gfirli varhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni warfa'ni zikirler. Şaşırmayın. Gayra secdeye jetici. Namazdı жақшылап оңдаңыз. Şaşılmay оқыңыз. Namazdı жақшылап оңдаңыз. Namazdan кейін шектенбей дуа қылыңыз. Екіленбей, шашылбай, алақсыбай, біреу тияқпай жақшылап қайда. İnşallah ustazlardan soranağız. Madina'nın fazileti, Mekke'nin fazileti, buların tarihtarı genel savak bul. Kıska uçurda men bunun barını aytıp tutabay. Bardığın sizlerge böyle ötüp versin, aytıp versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hicratları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah Teala Kur'an-ı Kerim çürgöndün mazmunları, makasitleri, da kalası ziyaratla turgan yerler, ülgü ala turgan, savak ala turgan yerler, uçurlar öte köp payda olur, uşların demesine. Daha saparda birinizin көңіліңізді көтеріп, кичине настроение менен жүрүш керек, жакшынакай настроение менен. Любой эле сапарда да шериктерине биринчи азык жакшы болсун дейт. Şariatın çeginden çıkıp ketpey adamlardı kişine göңүнүн көтөрүп сүйлөп туруш керек. Makul? Adamların. Üçüncüsü Kur'an köpürak okuş gerek. Adamgerçiliktin sapardağı 3 sıfatı deydi Hazreti Ali radıyallahu anh. Azık bolsun, jaşnakay azık alıp Allah. Özünüz yeysiz. Başkalarga dağı maşallah. Acıda bölünüp demiyorlar. Dasturxanı gelin, açıp gelin. Gelin. Mümkünçülükle jaraşa. Mümkünçülükle jaraşa. Azık jakşı bolsun. Ha? Şariatın çeginde göңүндү көтөрүp, тияк бияк айтып, кеше тамашалашып болду эле го. Анан барганга чейин тасбихте келингечен эч ким менен сүйлөшмөй жок. Я, эч ким менен балтата убакыт жок. Түп бияка берди. Алдагы чеги менен болсун. Макулбу? Анан кийин эң немеси мына неме Кур'ан-ы Керимди окуп, машалла жакшы ибадат кылып барып келиңиздер. Алла Таалам кабыл кылсын. Баргандан кейін ошол жерде арабтар бар, ал жерде башка элдер бар. Сиздер машалла мына кайсыл жактан келгендер дегенде Кыргызстандын мусулмандары деген жакшы атка конуңуздар. Жакшы атка конуңуздар иншалла. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе умрада biz ihram baylaymiz go. Bul ihram farz go. Ihram. İhram baylardan aldın. İhram baylardan aldın. Ulamalar aytışat.
Ахиреттин биринчи сапарын кичине эстеп коебуз дейт. Бир учур келет. Мен го азыр өзүмдүн кийимди өзүм чечип атам. Бир учур келет, мени башка бирөө чечет. Кийимдерими башка бирөө чечет. Мен го азыр өзүм гусул алып атам. Бирок бир учур келет, мени башка бирөөлөр гусул кылдырат. Мен го азыр ушул ак сурптан болгон ихрамды оронуп атам. Өзүм ороп атам. Бул жерде бир ишарат бар. Кепиндин ишараты бар. Эртеги бир учур келет, башка бирөөлөр мени ушинтип оройт. Бу дүйнөдө эч нерсени алып кетпейт экен. Ушунун бардыгынын атын бир сөз менен айтканда муракаба деп коет. Муракаба. Өлөрдөн мурда бир өлүк бар. Муту кабла ан тамуту. Өлөрдөн мурда бир өлүк бар. Удда нафсак фил маута. Өлүктөрдөн эсептеп көр өзүңдү. Ошолордун списогунда. Баарыбызды карап туруп. Анан бул ихрам байласак, ихрам башкача байланат. Башка сезим менен байланат. Көздүн жашы менен байланат. Тоба менен байланат. Аллага зикри менен байланат, шүгүрү менен байланат. Бул ихрам башкача байланат. Ихрамды байлангандан кийин сиздин атыңыз максат Ильяс эмес, сиздин атыңыз мухрим. Мухрим. Алланын ыраазычылыгы үчүн ихрам байлаган кишинин аты мухрим деп коет. Лаббайк айтып атасыз. Лаббайк, Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк. Ла шарика лак. Умрачылар, зияратчылар, ажылардын эң чоң кемчилдиги лаббайкты аз айтабыз. Ихрам кийгенден кийин эң улуу зикир лаббайк болот. Эң сооптуу зикир лаббайк болот. Ихрам байлагандан кийин лаббайкка тең эле турган зикир болбойт. Ошон үчүн чарчабай айтыңыз лаббайкты. Сахабалар лаббайк, Аллахумма лаббайк деп айтат эле, Жабраил периште келди. Алла буйрук берди, Мухаммад айт аларга, үнүн көтөр, бийираак айтсындар. Лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçinde geyde sahabalardan avalın karaş için kıdırıp koyatır. Kim ilav atat, kim suyunu atat, kim namaz okutat, kim kanday. Qarab koyatır geçinde. Ötüp baratsa, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'ın üy жағынан жанынан ötüp baratsa, namaz okuatkan eken. Akırın okuatkan turbayı deyip. Mındayla ötüp geletse, Umar razıyallahu anh'ın жанынан gelgenken, Umar үнүнү катуу чыгарып окуаткан экен намазды. Эртеси күнү экөө келип калды. Пайгамбарыбыз сурады: "Эй Абу Бакыр, акырын окуаткан экенсиң го" десе, айтат: "Я Расулаллах, мен ушундай зат менен сырдашып атам, ал акырын сөздү угат" дейт. Алла Тааланы айтып атат да, акырын айтканды угат дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Кичине үнүн көтөрүп кой" дейт. Кечкурунку намазда. Умар разıyallahu anh айтты: "Умар, сен үнүң катуу чыгарып айтып го?" "Я Расулаллах, үнүндү катуу окуп атканым, уктап аткандар ойгонсун, шайтандар жок болсун" дейт. Шайтан жок болсун, жук болсун түткөндөрдө. Пайгамбарыбыз айтты: "Умар, үнүндү кичине сен пасараак кыл" дейт. Тиги айтып койду: "Звукту кичине көтөр. Сен звукту кичине пасай." Бул жерде азыр айтып атканым, бул жерде алхамдулилlah лаббайкты үнү чыгарып айтайын. Эмне үчүн? Үн чыкканда кээ бир учурда Алла Тааланын тарабынан рахматтын толкундары келет, жүрөктөн ширк кирдин бардыгы чыгып кетет. Зикирдин күчү менен.
Түшүндүңбү? Зикирдин күчү менен тазаланып кетип калат. Толкун каты урганда, жара ургандай жүрөктөгү кирдиктерди, жүрөктөрдө ушундай пластиктарды жууп кете турган толкун урат. Буну айтып коет. Буну. Бул рахматул илахия, зарбания деп коет. Алла Тааланын ушундай рахмат урган толкундары жүрөктү ушундай тазалап кетет. Ошон үчүн ошол учурда зикирди лаббайкти катып айтыңыз. Бирок түшүнүп айтайлы. Лаббайк Аллахумма лаббайк деген мааниси, я Алла, чакырдың эле келдим. Я Алла, айтканыңды аткарганга таярмын. Буйругуңду аткарганга таярмын деп бардык да. Эми дуа кылайлы, я Алла, өлгөнгө чейин сенин буйругуңду аткарайын. Ошого жардам бергин. Жардам бергин, сен жардамга муктажмын. Сен буйругуңду аткарып жашайын. Мейли содада болсун, мейли үй бүлөдө болсун, мейли көчөдө болсун, мейли сапарда болсун, мейли мечитте болсун, мейли түнү болсун, мейли күндүзү болсун, мейли кандай гана абалда болбойлу, сенин буйругуңду аткарганга таярмын. Ушул убаданы жаңылаш үчүн келдим. Ушул убаданы бекемдеш үчүн келдим. Ушул убадага жардам сураш үчүн келдим. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Улиббу лака илбабайн. Bir emес, ya Allah, iki жолу таярмын мен сен буйруң аткарганга. Деген маниде. Саңа гана лаббайк айтылды. Лаббайка ла шарика лак. Башка эч ким эмес. Аламдын кожоюну өзү, өмүр берүүчү өзү, өлүмдүн чечимин чыгаруучу өзү, бейишке киргизүүчү жалгыз, дозокко салуучу дагы жалгыз, ден соолукту берүүчү дагы, ырыскыны берүүчү дагы, перзентти берүүчү дагы, хидаятты берүүчү дагы, разычылыкты берүүчү дагы, бардыгын өзү гана мудаббир хакыйкый. Ошон үчүн Алла менен бекем байланыш түзүп келейик. Ya Allah, senin gana ümit kılam ya Allah. Senin başkasından. Senin gana korkam başkasından. Demek Allah Subhanahu ve Teala'ga üçüncü bir berilip Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, zikirde, duanı uşul yerde barını orundatıp geleyim. Umranı jakşı boşoğanımızdan keyin sadaka vereyim. Uşul yerde beçaralar var. Kara bir tuğanlarımız var, nigiller var, muhtaçlar var, öz şaşıraganlar var. Bu emes kişine olsa da sadaka kılınız. Müslümanlarga Peygamberimiz aytaytı, "İttakunnar walau bişiqqi tamratin." Sizler özüңөрдүн жаныңарды дозоктон отунан куткарып калгыла. Ey musulmandar, bir kurmanın sınıgın çalık bolsun sadaka verin. Eşteki tapkan joksuz sadaka vergenge. Kичине bir borsok, beriniz uşun bir borsoktu. Beriniz uşun bir nandı. Beriniz uşun bir kurmanı. Beriniz uşun bir örüktü. Beriniz uşun kuruttu. Beriniz kичине bir akçadan. Bir nerse berin. Ağa jakşılık kılıp atam dep berбей. Özümme jakşılık kılıp atam. Dozokton otundan kutkarуу үчүн berilip atam. Peygamberimiz aytıp koydu. Vattaqin nar walau bişiqqi tamratin ya Ayşe. Ey Ayşe. Bir kurman sınığın çalıp o sadaka verip özünün canını kutkarma dozoktan. Egerde oşonu da tapmay kalsa jokçuluk uşuğa çeyin dengelge gelgen. Wa illam yajidu fa bi kalimatin tayyiba. Egerde kurmanı sınığın çalıkta sadaka bergenge tappasanız, oşunça dağı sizde jok bolsa, gıjalat bolbomuz. Anda wa bi kalimatin tayyiba jakşı söz menen adamlarga jakşı söz söylöңүz, oşol arkılуу dozokton özüңүzdü, janыңызды kutkarıp kalыңыз. Şunçun tuğanlar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul kılsın, bardağından gelgenge çeyin bürünü uşaqtabайын. Mekke'de turup Kırgızstan'da uşaqtagan jakşı bolboydu. Bu jakta adamlar var mı? Tanışlarınız var, dostlarınız var. Sizge akça alıp berбей koygan var. Ya, sizge jakpagan var. Siz Mekke'ge varıp oşolordu uşaqtaş üçün bargan joksuz. Uşunu unutmağınız. Oşol жерге barıp bul jaktı jamandaş üçün bargan joksuz. Anan görüp oşo kimdi şaytan sizge meyinizge alıp kelip atsa oşo jaman dep oşolorga hidayatına dua kılış üçün bardınız. Al жерге barıp dua kılınız. Sizge jamandık kalagan,
сізге зұлымдық қылған, сіздің ақыңызды алып алған, бермей қойған, құқығыңызды тебелеген, ошолордун баарына хидаяттын дуасын ыйлап сурап келиңиз. Ошон үчүн кетипбиз. Элибизге дуа кылайлы, Кыргызстанга дуа кылыңыздар. Бүткүл үммөткө өзүнчө дуа. Бүткүл үммөткө өзүнчө дуа. Харамайн шарифайнга дуа. Эки ыйык харам, ыйык жерге. Кыргызстанга өзүнчө дуа. Кыргызстандын байларына өзүнчө дуа кылыңыз. Кембагалдарын өзүнчө дуа кылыңыз. Бийлерине, бадышасына өзүнчө дуа кылыңыз. Эркектерге өзүнчө дуа кылыңыз. Аялдарга өзүнчө дуа кылыңыз. Дуада шектенбей дуа кылыңыз. Ал иш аткарылбайбы, ошо дуанын бардыгы соогун сиз аласыз. Качан аткарылат, кантип аткарылат, кимге насип болот, кимге буйрат, кимге буйрубайт. Алла өзү билет анычы. Сиздин дуаңызды кимге себеп кылат экен. Бирок сизге дуа кылган соогун Алла кемчилдиксиз берет. Болгондо да 100 000 эсе кылып берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кимде ким Аллахумма гфирли ва лил муъминина вал муъминат десе. Я Алла мени кечир. Момун эркектердин баарын күнөөсүн кечир, момун аялдардын баарын күнөөсүн кечир десе, дүйнө жүзүндө момун мусулман эркек канча саны болсо, аялдардын эркектердин ошончолук саны сооп жазылат дейт. Истагфир ли дамбик ва лил муъминина вал муъминат. Бардык пайгамбарлар момун эркектерге, момун аялдарга истигфар кылган. Нух алейхиссалам, Ибрахим пайгамбарлар رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات قانچا деген ولمن دخل بيت مؤمنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قانچا деген дуалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла буйрук берип атат. Мусулмандарга кечирим сурагын. Алла Тааладан кечирим сурагын деп. Бул жөнөкөй эле эмес экен, улуу фазилетин айтып атат. Демек бир сөз менен 1,5 миллиард сооп алат экенсиз да? 1,5 миллиард сооп аласыз. Ар бир мусулманга бир хасана жазылат. Эркек болсун, аял болсун, кээ бир уламалар айтат, тирүүсүнө дагы, өлгөнүнө да жазылат дейт. Эгерде сен айтсаң, ал-ахья минхум вал амват, тирүүлөрү, алардын арасынан өлгөндөрү дагы бар. Ошолорго дагы дей турган болсоң, анда ошолордун да сообу сага жазылат дейт. Ан Кудай билет канча өлгөнүн бул каяктан билет. Бирок ошончо соопты жазылат. Зикир менен барайын. Булардын иншалла бардыгын бош убактарды кетирбей, ортобузга жакшы мамиле, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен, анан умра башчыңыздар бар, ошолорго толук баш ийүү менен. Баш ийсек тартип болот. Менин себебимден жамаат кечигип калбасын. Бардыгыбыз жакшы жарыян угайлы. Саат канчада топтолобуз, канчада жолугабыз, каерде барабыз, так. Биз кичине бир тартипсизирээкпиз да. Биздин элчи капа болбогула. Бирөөнү, экөөнү бул жерден кармасаң, так, туруп турла деп. Мына экөөнү алсаң, бул экөө жок да. Мына экөөнү алып келсең, бул экөө жок да. Бизде шейхтер айтат эле. Бизге эмес, мисалы, вообще айтат да, баягы даватка чыгарганда жамаат топтойсуң да. 40 күн 4 айга анан кийин экөөнү топтосоң, экөө айнып калат. Бул экөөнү топтоп, даярдап, чай пай бер, кофе бер даярдасаң, арка экөө айнып калат. Буну каратса, буну атасы каршы, бунусу да ушундай да тополоң. Буну мисалы таразага баканы тартуу дейт да. Тараза болот го. Таразага таш коесуң да. Эки баканы коюп дагы алып келсең, бул экөө секирип кетет да. Кайра коюп токтоп турсаң, бул дагы экөө секирип кетет. Аны алып келип буну койсоң, бунусу секирип кетет да. Бизде да мындай көрүнүштөр кичине ушундай да. Бул экөөнү азыр эле айтканбыз, тура турлагы. Ооба, бул экөөнү карасаң, бул экөө жок да. Деп андына. Бул жерде Малайзия, Индонезиялардан үлгү алыш керек да. 200 кишини дейт, мул жакка караса бардыгы ушакка карайт да. Вай, азамат көрүп алып таң каласың. Отуруп турат. Бул тияка барып, бул жак келет. Мына буларда ушундай машаалла. Эмне үчүн? Алар 6 ай сабак кылышат экен.
Анын ар жагында дагы жакшы мүнөздөрү бар экен. Ошон үчүн машалла алардын сапарлары үлгүлүү, сапарлары тынч, тартиптүү, эч ким кыйналбайт. Умра башчысы дагы, ажы башчысы дагы, эл дагы бири-бирине жакшы неме болот да. Сөзсүз азыр жок болуп калсаңыз, баарыбыз кыжалатпыз. Баарыбыз кыжалатпыз. Айтпай эле бирөөгө жолугуп кетти, тияпка эчтеке болбойт. Ар кимиси эчтеке болбойт дей берсе, бияктан кандай? Ошон үчүн иншалла тартип. Сапарда эң маанилүү тартип. Кеңешип туруп бир маселе чечилдиби? Всё. Вот ошого иншалла карап туруп, кокус бир нерсе болсо сурап, айтып, кабарлап, мен мындай болуп калдым, же барам, же барбайм, же болсо тигиндей мындай. Жөндөн жөн эмес. Кудай кааласа иншалла сапар аябай берекелүү болот. Аз эле күн экен сиздердики. Ошо аз күндүн баардыгын Аллага арнаңыздар. Ана жердегилерге машалла, аларды деле бир икрам кылайлы. Карасаңыз, Мединадагы пайгамбарыбыздын мечитин тазалагандар көп. Тик тазалап атышат, кароолчулар бар, башкалары бар, суу ергендер бар. Биз бири-бирибизге дайыма ушундайда аракет болойлу да. Биринчи ушу суу ичсин, ушу тамак жесин, ушу уктасын, алдыга отурсун, ушу сапар тартсын. Мен өзүмдү аркага тартайын, буларды алдыга кылайын. Кезек келип калды, так, өтүңүздөр. Аксакалдар өтсүн. Эч шашылмай жок. Калып калбай, сиз самолет учпайт. Бирок биз баягындай жан талашып, жүктөрдү тигиндей моундай батыр котор, ибадатты да унуттук, кулк мүнөздү да унуттук, Алла мени берген убадаларды да унуттук. Болду. Аллаху акбар. Жаханат. Урра, ушу мен болоюн, мен жейин, мен ичейин, мен кетейин, мен рахаттанайын, мен биринчи өтөйүн, мен, башкам не болсо ошо болсун. Башкам не болсо ошо болсун. Бу сапардагы көзгө көрүнгөн жаман көрүнүштөр да. Жок. Баарыбыз ниет кылайлы. Мен аркадамын, ушул алдыда болсун. Биринчи ушул чай ичсин, биринчи ушул суу ичсин, биринчи ушул тамак жесин. Нан азыраак келип калды. Биринчи ушул жесин. Эчтеке болбойт. Жүктөр өтүп калды, мынча эле жүк. Эчтеке эмес, булар. Буну Исар деп коет. Курандын термини менен айтканда Исар, аты Исар. Ушундай кылгандын аты эмне деп койгон? Исар. Алла Таала сахабаларды мактаган, кыямат күнгө чейин үммөт Куран окуйт, ушул аятты окуйт да. Ансыз Куран толук болбойт. Ошол жерде сахабаларды биз мактап атабыз. Алар кандай экен? Алла Таала мактап бизге көрсөтүп койду. Ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Сахабалар өздөрү ачка болуп туруп, кажеттүү болуп туруп дагы өзгөлөрдү алдыга коет эле. Алардын курсагын биринчи ойлойт эле. Алардын кажетин биринчи ойлойт эле. Алардын тамагын биринчи ойлойт эле. Ошо сахабалар тарбия алган жерге кетип атабыз. Куран түшкөн, вахий түшкөн жерге кетип атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин Мединада дагы, Меккеде дагы сахабалардын мээнетинин таасирлери бар. Ыйык жердин ыйык таасирлери болот. Ыйык жердин ыйык таасирлери. Ошол ыйык таасирлеринен таасирленип келейин. Пайгамбарыбыздын мечитинен чыксак, Жаннатул Бакий деген бар. Пайгамбарыбыздын Фатима кызы радыйаллаху анха ошол жерде көмүлгөн. Усман разыйаллаху анху ошол жерде көмүлгөн. Канча деген сахаба, канча деген имам, табиин, табиин, аулияуллах, мухаддисин, муфассирин, фуқаха, эмне дегендер гана көп. Ошол жерге барып салам айтайын. Аларга Куран окуп, Куран багыштайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып, Куран окуп, колун көтөрүп дуа кылган. Муслим шарифте китабы жанайызда бар. Колун көтөрүп дуа кылган. Салам айтайын бар. Андан карап да мүмкүнчүлүктөрү карап демей алабыз. Негизи убакытты текке кетирбей, тартиптүүлүк менен бири-бирибизге пайдалуу болуп барайлы. Бири-бирибизге жардам берип барайлы. Бири-бирибиздин көтөрүшүп, бири-бирибизге жакшы каалап, жакшылыкка кылып туруп. Вот ошондон сапарды көрөсүз, кандай берекелүү. Эгерде биздин сапарыбыз амалдуу сапар эле болсочу, болду. Шайтан бизди аралай албайт. Шайтан бири-бирибиздин айыбыбызды көрсөткөнгө убакыт таппайбыз биз. Не до этого было.
Эгерде биз амал менен алек болсок, эгерде амал менен алек болбосок, анда бирибиздин айыбыбызды көрүп, бирибиз жакпайт, бирибиздин сүйлөгөнү жакпайт, бирөөнүн күлгөнү жакпайт, бирөөнүн тамак жегени жакпайт, бирөөнү басканы жакпайт. Мынанын баардыгын шайтан ойнойт, шайтан мээге сиңирет да. Эмне үчүн? Амалда жоксуң. Бошсуң. Бош нерсеге шайтан ушуну уракан. Ошон үчүн иншалла дайым азыртан ушуга бекем болуң, ушуга даярданып, азыртан. Иншалла баргандан келгенге чейин бардык амал. Мен силерге сөзүмдүн акырында айтарым, кыямат күн боюнча Кур'анда 30дан ашык жерде кыяматтын 30дан ашык аттары айтылат да. Кыяматтыкы. Намаз, орозо, зекет, башка нерселер бир эле жолу айтылат. Бир эле сөз менен. Кыяматтын аттары 30дан ашык. Эмне үчүн дегенде аалымдар айтышат 2 себептен. Биринчиси, кыямат боло турганы анык. Шектенбей, бекем ишенсин деп Алла Таала ушунчалык көп атты айткан. Экинчиси, ошо кыямат күнгө жакшылап даярдансын деп ушунчалык көп айткан. Эртеге барып өкүнүп калбасын, ал бүгүнү өкүнгөн пайдасы тийбейт. Өкүнүү адамга пайда бербей турган жер. Ошо жакшылап даярдансын, ушул эркек дагы, аял дагы кыямат күнгө жакшылап даярдансын деп ушунчалык Кур'анда 30дан ашык ат менен атаган экен да. Ошон үчүн мен дайыма айтып жүрөм, туугандар, өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Сөзүбүздү, тилибизди контроль кылайлы. Эмнени сүйлөп атам, бул жазылып атат, кыямат күнү таразыга тартылат. Ошондуктан мен бир салмактуу, сооптуу сөздү сүйлөйүн, жакшы сөздү сүйлөйүн, тилди контроль кылайын. Bunun bardığın, эгерде тил контрол келсе, дененин бардыгы контролга келет. Ошон үчүн кыямат күнгө алхамдулилла даярдыкта адам баласы жан чыккандачы, периштелер да келет экен, адамдар, туугандары да келет экен да. Ыйлап келишет адамдар. Адамдар айтышат экен, мада халлафа, периштелер айтат экен, мада каддама. Экөөнүн сөзү эки бөлөк болот. Адамдар айтат, эмне таштап кетти аркасына. Бул өлдү, кетти. Бирок аркасына эмне таштап кетти десе, периштелер айтат экен, алдына эмне жиберди дейт экен. Адамдар артына эмне таштап кетти, канча байлык таштап кетти. Периштелер дейт, бул өзүнүн алдына эмне жиберди. Биздин азыр кылып аткан амалдарыбыздын баардыгы алдыга жиберген амалдар. Акылбы? Ошон үчүн иншалла исрап кылбайлы, дуада бекем болойлу, сүннөттө бекем болойлу. Кайсы жерге барсак дагы машаалла, азыртан иншалла дуаларды жаттаңыздар. Азыртан убактыңыздар бар, бир күн болсо, бир саат болсо дагы текке кетирбей, элим менен сөзсүз умранын жакшы ошондой окуңуз. Азыр мына мүмкүнчүлүк бар, интернетте деле Кудайга шүгүр, Мадина боюнча кабар алсаңыз болот, Мекке боюнча кабар алсаңыз, пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча кабар алсаңыз. Буларго баягы өзүбүздүн тилден, кыргызча, орусча жана башка тилден, бирок мына Кур'ани Карим, Кур'ани Каримди туугандар окуңуздар. Бунсуз биз эч качан бактылуу болбойбуз. Бунсуз эч качан ийгиликке жетпейбиз. Кур'ани Каримсиз Алла Таалага жакындай албайбыз. Кур'ани Карим Алла Тааланын акыркы ыйык китеби. Ар бир аятында шифа бар. Ар бир аятында сооп бар, береке бар, хидаят бар, жеңиш бар, ийгилик бар. Ар бир аятында, башынан аягына чейин ар бир аят мужиза. Мужиз, ар бир аят адамды ажиз кыла турган. Ар бир сүрөнө токтоп ойлогой. Ошон үчүн afzal a'mal al-lisan qira'atul Qur'an деген алымдар. Тилдин амалдарынын эң абзели Кур'анды окуу деген.
Wa afzalul a'malil qulub tadabburul fi. Ең жүректің амалдарының ең абзелі Құранға ой жүргізу деген. Құран-ы Кәрімде аяттардан не дейді? Алла айтады: "Фаттақулла мастата'тум". Күчіңіздің жетішінше күнәлерден сақтаныңыз. Қаншалық күчіңіз бар, қаншалық күчіңіз жетеді? Күнәден сақтаныңыз. Күчіңіздің жетішінше. Тіліңізді күнәден сақтаңыз, көзіңізді күнәден сақтаңыз, құлағыңызды, жүрегіңізді, ойыңызды, қолыңызды, пұтыңызды күнәден сақтаңыз, күчіңіздің жетішінше. Фаттақулла мастата'тум. Алла Тағала шындай бізге жеңіл қылып қойды. Ол жақта айтқан жоқ. Қаншалық сіздің күшіңіз жетеді? Ошоншалық сақтаныңыз. Бенде қолынан келгенін қылса, қолынан келбегенін Алла қылады. Қолынан келішінше сақтанып атауы, қолынан келбей тұрған Алла өзі сақтайды. Юсуф алейхиссаламға жала жабылып, Зулайха ене ошол жердегі аялдардағы бардығы эле Зулайханын айтканын аткарган. Болбосо жаман болосун, сага жакшылык мухсина болсо деп Юсуф алейхиссалам акыры айтты да Зулайха: "Эгерде мен айтканым аткарбасаң, бул зынданга түшөт" деди. Юсуф алейхиссалам айтты: "Мага зындан сүйкүмдүүрөөк булардын айтканын кылганга караганда. Булар мени жамандыкка чакырып атат, арам ишке, аверсиз ишке чакырып атат. Анан көрөк мага зындан жакшыраак. Өзүн. Мынакей ошу жаман иш күнөөгө баргандан көрөк зынданда жатканым жакшыраак" дейт. Анткени анын акыбетін билет эле. Периштелер келген экен. Алла субханала ва таала айтып: "Ана, бендеңи карачы. Жаман ишке бара турган болуп атат го." Алла таала айтты: "Эгерде жаман ишке барса, ошону жазып койгула. Эгерде жаман ишке барбаса, ага сооп жазыла" дейт. Bir адамга жаман ниет, ой келди, аны аткарган жок, буга сооп жазылат. Буга сооп жазылат. Күнөөдөн сактануу боюнча мен силерге бир окуя айтып берейин. Мындан мен 20 жыл мурда окуттум мен ушул окуяны. Бирок кече жакында, кече эле. Ушуну китептен окудум да. Кандай болгон экен? Сирияда, Шам мамлекетинде мурда бир жигит болгон экен. Өтө сулуу, чырайлуу, бирок такыбалуу болгон экен да. Иманы бекем болгон экен. Динге бекем болгон экен. Күндөрдүн биринде бир келин ашык болуп калып, ал бай экен, атиги жигит кичине кем багалуураак окшойт. Мо жүктөрдү үйгө алып бар дептир. Жүк ташыйт окшойт ал. Боптур деп аны жүгүн көтөрүп алып, үйүнө алып барыптыр. Жакшы ниет менен алып барган, бирок бул келиндин жаман ниетин каяктан билди? Үйүнө алып барса, үйүнө алып барып койгондон кийин үйүнүн бардык эшиктерин, дарбазаларын жаап, буга тигиндей кылайын, мындай кылайын, акча берейин, ана мына деп уже азгырыкка сала баштады. Кудайдан корком, жок болбойт десе деле болбойт экен. Буну мажбур кылып, арам ишке жакындап калды. Бул Кудайдан корккон, Алланы эстеген, ахиретин ойлогон, мен зынага бара албайм, кантип жаман ишке барамын деп. Акыры болбой калгандан кутула турган жай жок, эмне кылышын билбей, айтыптыр: "Макул, азыр. Анда мага уруксат бериңиз, мен ажатканага кирип чыгайын" дептир. Бошонуп алайын дегендей го. Кирип, ошо өзүнүн нажасын алып сүйкөптүр. Колуна, денесине, кутуна. Сүйкөптүр эшиктен, ажаткана эшигине чыккан экен, ушундай жаман жыт. Баягы аяланы көргөндө кус келип, "Чык эшикке" деп анан эшикти, дарбазаларды ачып, кууп чыгарып тургунчу. Эшикке чыгып бул ушундай чоң арамдан сактанып калдым деп барып жуунуп алыптыр. Жуунганда денесинен Алла Таала өзүнүн кудурети менен миск жыттандырып чыгарыптыр да. Денесинен ушунча миск чыккан, өлгөнгө чейин ошо миск кеткептир. Миск себинген эмес, бирок денесинен миск кеткен эмес. Караңыз Алланын кудурети. Канча жыл жашаса, канча күн жашаса, канча жыл.
ошо кишиден таркаган бүгүнкү күн урпактардын аты миски деп коет. Ушу күнгө чейин бар экен. Ошол окуя болгон айылдын аты миски экен бүгүн делечи. Ушу күнгө чейин бар экен да. Айылдагы миски болуп калган ушу окуя болгон. Тигилге да миски болуп калган. Бизде бул окуяны Маулана Назыррахман устазыбыз айтып берет эле ушуну. 20 жыл мурда укканымда. Бирок мен ушул окуяны каерде болгонун мен билбейт элем. Шам мамлекетинде экен да. Ошо бүгүнкү күнү ушуну мисалы далили менен ошо миски деген урпактары бар. Канча бала канча бардыгы неме болсо ошо өзүнчө миски деп коет экен. Жерди да ошол эмени айылды да миски депчи. Эмне айтып атам? Алла айтып атат: "Фаттакулла мастататум." Күчүңөрдүн колуңардын жетишинче таквалык кылгыла. "Васмау ва ати'у ва анфиqu хайран ли анфусикум. Ва ма юқашуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Алланы уккыла, Аллага баш ийгиле. Өзгөчө Алланын жолунда сарптагыла. Кол ачыктык кылып Алланын жолунда сарптагыла. Хайран ли анфусикум. Бул сарптаганыңар өзүңөр үчүн жакшыраак бол. Өзүңөрдүн ахиретиңер үчүн жакшыраак, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн жакшыраак. Садака баледен кайтарат. Кыямат күнү садакасынын канча садака болсо ошонун көлөкөсүндө көлөкөлөйт. Жаман өлүмдөн сактай турган. Ошон үчүн иншалла бул ибадат, умра ибадаты, хадж ибадаты бул бадани эле ибадат эмес, мали дагы ибадат. Намаз, орозо бул дененин эле ибадаты. Зекет только малдын ибадаты. Мал мүлк. Макулбу? А бирок хадж, умра бул эки ибадат берген. Бул мали дагы ибадат, бадани дагы ибадат. Дененин дагы ибадаты, машаккат көтөрүп барып келебиз, сапар тартып, ошол эле кезде малдын дагы ибадаты. Ошо биз муну унутпайлы. Ва ма юка шуха нафсихи фа улаика хумул муфлихун. Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулган болсо, мына ушул адамдар гана ийгиликке жетүүчүлөр ушулар. Ушулар гана кутулуучулар, ушулар бактылуулукка жетүүчүлөр. Кимдер? Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулса. Өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулса. Исламдын маданияты өзүнө сараң бол, башкаларга берешин. Биз азыр кандай да жашап атабыз? Өзүбүзгө берешин, башкаларга сараң. Ушуну өзгөртүш керек. Ушуну өзгөртүш керек. Ошондон анан Алла Таала айтып атат: "Ва ма юка шуха нафсихи." Шуха деп коет, бул сараңдыктын кончындыгы да. Бахил деп сараңды айтат, ал только малдан сараң. Шух деп айтат, ал кандай сараң десе, малдан да сараң, ойдон дагы сараң, пикирден да сараң, барлык нерседен сараң да болчу. Бир нерсенин жакшылыгын айткысы келбейт. Кеңешин айткысы келбейт, ойун айткысы келбейт, тажрыйбасын бөлүшкүсү келбейт. Сараңда учурашкысы келбейт даже. Эң жаман сараң саламда сараңдык дейт. Риваяттарда келет. Ассалам, ошолда саламда бергиси келбейт. Бул саламда сараңдык. Эң жаман сараңдык. Кандай болбойлу? Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге өзгөчө мына бараткандарыңызга мүмкүнчүлүк берди. Кудайым иншалла кабыл кылсын. Алла Таала кичпейилдик жагат таксырлар. Керсеүү жакпайт. Дайыма жүрөктүн шүгүрү менен барайлы. Тилибиз дагы шүгүр кылсын, жүрөгүбүз дагы шүгүр кылсын. Тилдин шүгүрү алхамдулилла, жүрөктүн шүгүрү ушул амал, то есть ушул неmatка мен мустахик, лайыктуу эмес элем, Алла мени лайыктуу кылды деп признавать эткен бул жүрөктүн шүгүрү. Мен буга лайыктуу эмесмин бул сапарга. Алла, сен мага өзүң райымың менен, айкөлдүүлүгүң менен, өзүң Алла мени лайыктуу кылып ушул сапарга кошуп койдуң. Алла, мен лайыктуу эмес элем. Ыйык сапарга кошуп койдуң мени. Алла, ушу зиярат сапарына кошуп койдуң, умра сапарына кошуп койдуң. Алла, сага шүгүр деп. Жүрөктө ушуну ынандырайлы, жүрөккө ушуну алып келейли. Мен лайыктуу эмесмин, Алла мага бер. Ушуга баратам. Макулбу иншалла? Аракет кылабыз иншалла. Алла Таала иншалла кабыл кылсын, жеңил кылсын. Алла Таала сафарыңыздарды бейхатар кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, катар-катар умра кылгандарды
Бұл жақырчылықты ушундай кырат. Жақырчылықты ушундай кырат. Устара чачты кыргандай кырат. Бұл от кандай темирден кирин кетирет го. Мына коддом ушундай катар-катар умра кылган ушундай кетирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, умра кылган, көп катар-катар умра кылган буга үйүнө жакырчылык кирбейт деген. Бул жакыр болбойт деген. Ушундай иншалла берекелүү ибадат, берекелүү сапар туугандар. Бирок ушу сапарыбыздагы бир күнөөгө себеп кылбай, оңолууга себеп кылайлы. Ахиретти курганга себеп кылайлы. Иншалла бардыгында келгенче сапарыбыз ибадатта, илимде, зикирде, даватта болсун, дуада болойлу. Бардык үмметтер бар дуа. Көзүбүздү сактап барайлы, сактап келейли, тилибизди сактап барайлы, сактап келейли. Баарыбызда иншалла мүмкүнчүлүк болушунча, алхамд себеп дегенде бая сооп да көп го. Ошондой эле ал жерде күнөө дагы жаман чоң. Күнөөнү ниет кылганга дүйнө жүзү боюнча эч нерсе жазылбайт. Бирок харамда ниет кылсаңыз жазылат. Күнөөгө. Уламалар айтат, күнөөгө бул жерде тиякта эгерде күнөө ниет кылсаң анда жазылат анда. Ошон үчүн иншалла кандай сообу ыйык себеп дегенде, мына ал мисалы көчөдө жалган сүйлөгөн менен мечиттин ичинде жалган сүйлөгөн экөөнүн айырмасы бар. Мечиттин ичинде уурлук менен көчөдөгү уурлуктун айырмасы бар. Бул жерде чоң да күнөө. Экөө бир эле жалган сүйлөдү, тиякта деле бул деди. Эмне үчүн? Ниспат бар. Ниспат деген бул мечиттин ичи ыйыктыгында сообу көп болчу. Сырт алгычка намаз окуганыңыз менен мечиттин ичинде намаз окуган сообу айырмасы барбы? Бар. Күнөөсү да ушундай айырмасы бар. Ошон үчүн ушул жердики өзүнчөбү харамга барып атабыз, харамга барып атабыз. Ошон үчүн өтө этияттуулук менен барып келгенге туура келет. Бул башка жерге эмес. Соопко калсак го чөмүлүп кетебиз. Кудай сактасын, күнөөсүнө элешип калсак ал чатак болот анда. Ошон үчүн иншалла ал жердеги адамдарды жаман көрбөгүлө. Сизден тилемчилик кылса дагы жаман көрбөңүз. Бирөө туура эмес сигарет чегип атса дагы жаман көрбөңүз. Башка нерсе кылып атса дагы жаман көрбөңүз. Сиз өзүңүздү өзүңүз ойлоңуз. Аларга машалла жакшы ойдо болуң, жакшы күмөндө болуң, жакшы ниетте болуң. Колуңуздан келеби, жардам бериң, садака кылың, дуа бериң, дават кылың, колуңуздан келсин. Болсо жаман көрбөң. Меккенин элин Ахли Макка деп коет. Ахли Макканы жаман көрбөң. Пайгамбарыбыз эскерткен жаман көрбөгүлө. Кандай болгон чакта да жаман көрбөң. Болбойт. Айында пайгамбарыбыз туулган, болбоду дегенде пайгамбарыбыздын туулган жерин урматы үчүн жаман көрбөң. Алла Таалам пайгамбарыбыздын туулганына Меккени тандаган. Кур'анда түшкөндө Меккени тандаган. Жөнөкөй эмес. Ошол жерде жашагандарда кандай болсо дагы биздин тараптан жаман көрүү болбосун. Таксилер менен урушуп кетпегиле. Эмне үчүн кымбат анамда? Болбойбу? Ассаламу алейкум бара берсең, кийинкисин кармай бер. Зачем сен урушуп алдың? Бул жакпай ата, буну албай эле кой, кийинки магазинге өтө бер, ошо нанды ала турган болсоң. Эмне үчүн кымбат жакалашып, учурашып, урушуп, керек болбойт ал жерде. Машалла деп кой. Наоборот, ал жерде бере турган, сактай турган жай таксыр. Ошол жерге барып сактаңыз. Ошол жерге барып туруп карап туруп, бир туган, негир туган болсо, эй, ушу бир көрбөдүм, ушуларга бир кофе алып бергенин көргөнчү. Чоңу тамак отургузганын көрбөдүм. Жок. Алар өзүнчө, биз өзүбүз жок. Ошону чакырып иншалла чай алып берем. Бир иншалла бир курсагын тогозуңуз ошо кембагал. Ал сен берип коюң, бир 2 риал, 1 риал сурап атат. Ана жерде жаныңызда тамак сатып атат. Ысык тамакты алып берип коюң, мына жеп алыңыз. Алла үчүн берип коюң. Алла үчүн берип коюң. Ал бечара жөнүндө турат, күн ысыкта сурап атат. Жана алхамдулилlah, жесе чай алып келип берип коюң, чай ичем, кофе. Жесе ошондон жакшыдан кектер бар да. Не деп коет эле, кек. Кек стей, эмне дейт? Жакшы, жумшак булочкалар бар. Кек? Bizde kek de koyuyoruz da. Arapta kek de koyuyor. Men o toşunu bizde ne de koyuyor ne ya? Estağfurullah atın tutan. Keks de ha? Keks de koyuyor. Tamam. O toşunu Allah'ın satat da jakşı. Yemeğin içinde ne kaçtı? Ama maşallah o 10 da alıp koyuyor. Tek böyle. Ana mümkün olsa 1-4 gün oroza karmağınızda. Orozada 100 mingge yetет, öy. Бул жагында айтып коеюн.
Кудайым берди сиздерге. Биз мына жакта 100 000 күн качан кармайбыз Кудай билет го, бирок бир күндү кармап коюп, 100 000 уруп коюп келесиздер да бул жагы. Анан ошондой жерге барып ороза кармай койсоңуз кандай болот э? Пайгамбарыбыз бир дагы ай, бир дагы апта орозасы өткөргөн эмес. Сиз эч кимге айтпай эле коюң, кереги жок э, башка кармайбы, кызыктырбасын сизге. Сиз өзүңүздүн ахиретиңизди ойлоңуз. Өзүңүз соң орозо пайгамбарыбыз айткан, алейкум бис-саум, эй, орозаны бекем кармагыла. Фа иннаху ла мисля лаху. Ага тең келе турган ибадат жок дейт. Асияму джуннат, не бут айта берсек токтобойт бул. Бул калкан деген. Бул дүйнөдө шахават, адамдын нафсы кумарынан калкан. Ахиретте дозоктун отунан калкан. Ошон үчүн иншалла карап туруп, биздики машалла васаимина васаимат. Бул өзүнчө сыпат. Ороза туткан эркектер, ороза туткан аялдар. Биринчи, хотя бы биринчи, төртүнчү күн. Биринчи, төртүнчү күн иншалла. Чогум азыр кандай ифтар алып. 6:30 саарлык кылсаңыз болот, Бишкектин убактысын айтып атам. 5:30 ачат экенсиз. Анан мындай салкын мезгилде, мындай түн узун мезгил сизге каяктан табасыз буну? Эчтеме эмес. Кимде мисалы каза орозолору бар. Каза орозоңузду кармаңыз. Макулбу? Ошо ибадаттардын баардыгын аткарганга аракет кылыңыздар. Зикир менен, калима менен, дават менен, намаз, нафилдер, казалар, зекет. Анча-мынча зекетиңизди алып барып ошол жерге зекет деле берип. Бир жылда чыгарып койгон зекеттер болуп атат, кичине садака. Бул жактан түзгөлө алып ал. Ашып сап келе бересиз. Кейбирлер айтайын, бир сырларды. Кейбир алымдар анча-мынча акчасын көбүрөөк алып барат. Ошол жака атай сарпташ үчүн эмес, берекеси хас болуш үчүн. Кичине сарптайт, кайра алып келет. Этиаттап неме кылып туруп. Кудай кааласа иншалла. Өтө берекелүү улуу сапарга кетип атасыздар да, буну айтып бите турган учур эмес. Кудайым иншалла кабыл кылсын, жеңил кылсын, сапарыңда бейхатар болсун. Аялдарга иншалла сиздер пардага ихтимам кылгыла. Аялдар иншалла пардага ихтимам. Пардага албетте ихрам учурунда өздөрүнүн шарттары бар. Жүзгө жабылбаш керек. Кепкалар бар өзүндө мындай турган. Себептен канча деген намахрамдар бар, бүткүл дүйнөдөн келет. Бул жерде бир эле кыргызстандыктарга күнөө кылсаң, аялда бүткүл дүйнөгө күнөө кылып бересиң. Андай болбойт. Куллил муъминин ягду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Аллахтын өкүмдөр. Ошон үчүн иншалла буга дагы пардага айтат. Өзгөчө аялдар дүйнөнү көп сүйлөбөсүн. Атай ушу 15 күн чыдаңыз, сураныч. Гыйбат, тухмат, лаанат болбосун. 15 күн иншалла жакшы ибадат. Кудай кааласа кийингенди кийдик. Жегенди дагы жедик. Түрдүү ада Кыргызстанда суши, мушидан не балакаттардын баары чыкты. Бардыгын жедик. Турабы? Турецкийин жедик, 5 бармагын жедик. Азыр лазер, эчтеке калган жок да жебегенчи. Эми ал жерге барып туруп ушунда эмнени жейт экенмин деп эле бара берсек болбой калат. Кудай кааласа иншалла. Ал жерге барып матай ушу ибадаттын очогуна кетип атабыз. Булагына кетип атабыз. Ошон үчүн айтат, мындай бир сөз бар. Арман чөлдө суу жок жерде чаңкап өлгөн ага арман эмес дейт. Булактын түбүндө жатып чаңкап өлгөн ошого арман дейт. Бул деген сөздүн мааниси ошондой ыйык жерге барып ибадат кыла албай калган ошого арман да өзүчө. Суунун жанында туруп чаңкап өлгөн деген ошо кантип болсун э? Тиякта бир чөлдө жаткан болсо эми суу жок жерде. Ладно, түшүнсө болот эми. Бул жакта эми анча-мынча ибадат кыла албай калды эми. Тияк бияк эми саясат Кыргызстанда машалла. Зериктирбейт. Эми ал жерге барып дагы ибадат кыла албай калсак, ал жерге барып дагы эгерде арамдан, күнөөлөрдөн сактана албай калсак, дагы эле барып алып Кыргызстандын немесин ачып алып эле саардан кечке карап отурсаңыз, лайык келбейт. Бул сиздин шаныңызга туура келбейт. Мен катыгыраак жаман сөздөр деле бар менде андай. Аны айткым келбей атат сиздерге иншалла. Сиздердин шаныңыздарга туура келбейт ал.
Мединага барып, Меккеге барып, Кыргызстанда кайра ачмак эле. Эчтең кереги жок. 15 күн чыдаңыз. 15 күн чыдаңыз. Аракет кыласыздарбы иншалла? Амин. Субханакаллахумма бихамдик. Ва табарак асмука та'ала жаддук ва ла илаха гайрук. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجرتخان الله өзүңдүн үйүңдү зиярат кылуучулардын я Алла зияраттарын кабыл кылгын. Умрага кетип атышат я Алла, өзүң жеңил кылгын. Жараткан Алла сапарларын я Алла нурлуу кылгын. Сапарларын я Алла бехатар кылгын. Сапарларын байсалдуу кылгын. Сапарларын берекелүү кылгын. Сапарларын я Алла ибадат менен, хидаят менен, дават менен жолдой турган, коштой турган кылгын. Жараткан Алла бүткүл адамзатка хидаятына келишине себепчи кылгын. Мал мүлктөрүнө барака берген, үй бүлө бала чакаларына барака берген. Жараткан Алла бардыгын аулияй салихиндерден кылган я Раббул аламин. Аулияй муслихиндерден кылган я Раббул аламин. Жараткан Алла дуаларыбыздын бардыгын өзүң кабыл кылгын. Өзүң каалагандай я Алла ибадат кылганга, өзүң каалагандай жактыргандай дават кылганга баарына өзүң тоофик берген, өзүң жардам берген. Бардыгын ихластуу кылгын, бардыгын чынчыл кылгын, бардыгын я Алла шүгүр кылуучулардан кылгын. Бардыгын я Алла бекем намаз окуучулардан кылгын, Куран окуучулардан кылгын, өзүңө я Алла көп зикир кылуучулардан кылгын. Бардыгын күнөөлөрдөн сактагын, сапардагы күнөөлөрдөн сактагын, жараткан Алла ал жердеги күнөөлөрдөн сактагын. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын баарына хидаятына келүүнү себепчи кылгын. Жараткан Алла кайра баарыбызга зиярат кылганга, ажылык кылганга, умрага барганга өзүң тоофик берип жардам берген. Жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын. Жакшылыктардын эшиктерин ачкыч кылгын, жамандыктардын эшиктерин жапкыч кылгын. Жараткан Алла элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, достук, хидаят, урушту я Алла өзүң баарын насип кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика. Алла кабыл кылсын.